Артан чыгарып берүүнү жасады. Баш менен сокку жана гол. Азамат Абдуллаев азыр баш менен узаткан соккусу түз эле дарбаза торунан орун алды. Демек, биз мына ушул биринчи голдон кийин албетте жандуу оюн көрөбүз деген үмүттөбүз. Жамгыр басылып азыр ушул дарбазачын дагы ушул тарбиялап, ушул тиешелүү тажрыйба топтоого жакшы шарт түзүп берип жаткандай. Азыр Нефть командасынын дагы бир чабуулу. Бул мындан экинчи гол жаратылып турат. Бул 9 номердеги Элхан Тебербаев. Алай командасы албетте күткөн эмес, андыктан бул экинчи гол менен команда топ алай командасы топту жогот эле. Демек бул жерден биз эсепте алай командасын кыскартып бир гол жаратып койгондугун көрүүбүз. Бул Кожо Жойл болчу. Кожо Жойлду бир гана коргоочу карап калган. Демек бул учурдан дагы